Шаарда болсоңуз сөзсүз түрдө жылкыга келишиңиз керек. Биринчиден шаарда көп ойлоносуз, ызы-чуу көп, машинанын сигналы, бул жактан шаардын сигналы өтө көп, баш ызы-чууга кадимкидей батып калат. Ишенбесеңиз, сыртка чыгып, шаардын сыртына чыгып туруп, акырын шаардын ичине кирип барган эле кадимкидей ушу проблемалардын казаны кайнап жаткан бир кайнак казандын ичине кирип баргандай болосуз да. Ошолордон жеңилип арылыш үчүн дагы жылкыга сөзсүз түрдө келишиңиз керек, жылкы минишиңиз керек мекендешим. Бул биринчи себебинен болсо, экинчиден ошо урологиялык жактан оорулар, семиз эркектер өтө көбөйүп атат бүгүн. Фитнес залга чыкпай, жок дегенде жылкыга келип турушуң керек. Бул шарт нерселердин бири. Жылкыга аракет кыл, жылкы мин. Бул экинчи себептердин бири, урматтуу мекендешим. Үчүнчүдөн, кыргыз ар дайым согуштун ичинде болгон. Биздин каныбызда бар согуш маселелери негизи. Ата-бабаларыбыздан бери бүт жер талаш, мал талаш, мүлк талаш бизге кол салгандар өтө көп болгон, жылкыга өтө жакын болгон. Ошондуктан мекендешим не? Жылкыга жакын болуңуз, жылкыны минишиңиз керек. Ошо эрте окуганды, жылкыны сүйгөндү, жылкыга мамиле кылганды бүт үйрөнүшүбүз керек. Анан келип алып эле чабыш керек, миниш керек дебей, кичине келип сабызын берип, конфетин берип, жылкы менен сүйлөшүп, кадимкидей алдаганды дагы билиш керек мекендешим. Бисмилла.